Эфирде Жума жаңылыктары маалымат аналитикалык программасы, студияда Нуржанат Жакшылыков. Саламатсыздарбы? Бүгүн Атабейт мемориалдык комплексинде 2022 жылдын сентябрында Кыргыз-Тажик мамлекеттик чегара аймактарында куралдуу кагылышуунун 1 жылдыгына арналган митинг реквием өттү. Анда өлкөнүн бүтүндүүлүгүн коргоп, курман болгондорду эскерүүгө күч түзүмдөрүнүн жана укук коргоо органдарынын жетекчилери жана Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чегара кызматынын өздүк курамы катышты. Митинг реквием баатыр чегарачылардын күмбөзүнө гүлчамбар коюу менен башталды. Мекен үчүн курман болгон жоокерлерге багышталып Куран окулду. Митинг реквиемде Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы генерал-лейтенант Камчыбек Ташиев эржүрөк жана тайманбас азаматтарды тарбиялаган ата-энелерге терең ыраазычылык билдирди. Өз өмүрүн курмандыкка чалып мамлекетибиздин чегарасын коргогон баатыр чегарачыларга терең таазим. Алардын эрдиги өсүп келе жаткан муун үчүн үлгү болуп саналат. Ар бир эле адам баатыр боло бербейт. Ал үчүн тайманбас, эржүрөк жана мекенди чексиз сүйүү керек деп белгиледи Камчыбек Ташиев. 2022 жылдын 16 сентябрында Кыргыз-Тажик мамлекеттик чегара тилкесиндеги кагылышууда 51 аскер кызматчылары курман болгон. Алардын 42си чегарачылар эле. Кыргызстандын аймактык бүтүндүгүн сактоого өз өмүрүн курмандыкка чалган бардык аскер кызматчыларынын эс тутумун түбөлүккө калтыруу максатында 4 чегарачы танк экипажынын 3 мүчөсү жана лейтенант Дастан Анарбеков Атабейт мемориалдык комплексинде жерге берилген. Курман болгон аскер кызматчыларына коюла турчу эстеликтин эскиздеринин долбоорлору иш-чаранын катышуучуларына көрсөтүлдү. Эстеликти тургузуу иши менен Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги алектенет. Ал арада мекен үчүн баатырларча курман болгондорду эскерүү иш-чарасы Талас облусунда да өткөрүлдү. Туура 1 жыл мурда Баткен чегарасында эл жерин коргоп курман болгон таластык 4 жоокердин эрдиги элдин эсинде. Алардын эң улуусу 27 жашта болсо, эң кенжеси 22 жашта эле. Күлгүндөй курагында эл жерин коргоп курман болгон жоокерлердин жакындарынын жыл өтсө дагы көз жаштары кургай элек. Жоокерлердин ата-энесинен кабарчыбыз Бегайым Асымбаева кабар алган. Radar ver, 11'ge radar ver. Бул жаш жоокер Рамазан Бактияр уулунун акыркы сөзү. 22 жаштагы жоокер Баткен жергесиндеги Достук чегара заставасында кызмат өтөгөнүнө 2,5 жылдын жүзү болгон. Рамазандын жаш кездеги мекенди коргоп, чегарачы болом деген тилеги ишке ашып, 2,5 жыл элдин тынчтыгы үчүн алыскы Баткен чегарасында кызмат кылган. 1 жыл мурунку кол салуу башталганга чейин Рамазан айылына келип, ата-энесине жолугуп кеткен. Мекен үчүн кыйылган өмүр, күлгүн курак, күйүткө баткан эненин көз жашы. Апа мен батыр болом деп военный кийингендерди көрүп алып, апа мен ушундай батыр болом, солдат болом деп аябай йыгылырчу эле. Флагда сууларды көтөрүп мен күчтүүмүн деп бир бөлөсүнүн тоюна барганда жаганда апа жүрүң сүрөткө түшөбүз, экөөбүз бийлейличи деп. Ошо экөөбүз бийлейик деп акыркы сүрөт ушул болуп калды да бизде. Акыркы сүйлөшкөндө 16-сы эртең 9-тарда. Апа бизде согуш катуу болуп кетти. Мен жөнүндө камсанайлык койгула. Баары жакшы болот деп ушу 9-тар чамасында ошодон телефон ачык болуп калды да. Эжелкана Алла кыргыз жерин коргогон баатырыбыздын топурагы торкол иманы салават болсун. Бала чакасы үй бүлөсү эл журтуна тынччылык бейкучулук берсин. Жаркана Алла о дүйнөсүнүн бейишин төрүнөн орун бербек. Амин, амин. Аллаху акбар. Дастан Анарбеков жогорку аскер окуу жайын артыкчылык диплом менен аяктаган, ата-энесин сыймык эле. Жаш жоокер өлкөбүздүн коопсуздугу үчүн баатырларча курман болгон. Ушул күнгө чейин уулунан ажыраган ата-эненин күйүтү басылбай келет. Баткенге кеткенине 1,5 ай болгон. Июлдун 27-синде кетти Бишкекке. Мама кетким келбей атат деп. Бишкекке кеткен, Бишкектен ары распределение болду, Баткенге кетип атам деп. Күнүгө кечинде чалчы, күндүз чалчы, Инстаграмдан видео чалат, WhatsApp'тан видео чалат. Азыр мына күнүгө эстейм.
Ушул убакта дайыма чалып турчу эле. 1 жылдан бери. Танкалык биатлон жеңүүчүсү Сержант Жаңыбай уулу Тилек. Тилек Жаңыбай уулу Баткендеги Бужум чек арасында кызмат өтөгөнүнө 7 жылдан ашкан 5 бир туугандын кенжеси. Тилек Россия Федерациясында аскер кызматкерлер арасында өткөрүлгөн танкалык биатлон мелдешинде жеңүүчү болуп, кыргызстандыктарды сыймыктандырган. Каргашалуу 16 сентябрда Баткен жергесинде душмандын кол салуусунан курман болгон. Учурда Тилектин атын өчүрбөй, кийинки муундарга сабак болуусун тилек кылып, өзү окуган мектепке атайын бурч уюштурулган. Мага 5-класстан баштап ушу класска келди, менин колума түштү. Тилектин орду ушу химия кабинетинде окушкан. Ушул партада отурчу Тилек. Мына ушул ордуда Тилектин орду болчу. Тилектин мүнөзү, өзгөчө айтып кетсем, Тилектин мүнөзү оор басырыктуу бала болчу. Көп сүйлөбөгөн, токтоо бала болчу да. Ал ошол мектепке келгенде өзү менен өзү сурасаң жооп берген, сурабасаң өзү менен өзү жан дүйнөсү менен жашаган бала болчу да. Тилектин жасаган эрдиги биз бир эле биз мектептеги мугалимдер сабак берген, же болбосо ата-энелер үчүн эмес, бүткүл Кыргызстан эли үчүн сыймыктана турган эрдик болду. Өткөн жылдын сентябрында болгон Баткен жергесиндеги кандуу кагылышуудан Талас жергесинен 4 жоокер баатырларча курман болгон. Алардын экөөсүнүн сөөгү аларча көрстөнүнө коюлган. Окуянын орун алганына 1 жыл болсо дагы жаш чырактай уулдарынан ажыраган ата-энелердин көз жашы тыйылбайт. Мекен үчүн курман болгон баатырлардын эрдиги элибиздин эсинде. Бигай Масымбаева, Бексултан Рахатбек уулу, Эркинай Жумабекова, Талас облусу. Алыскы аймактардагы ички жолдорго быйыл мамлекет тарабынан өзгөчө көңүл бурулууда. Асак Талас шаарындагы Күрөңкеев көчөсүндө 1800 метр аралыкка асфальт басылып бүттү. Учурда шаар боюнча жалпы 10 чакырымдай ички жолдор жаңыртылды. Алдыда дагы 20 километр аралыкка асфальт басуу үчүн жол негиздери даярдалып жатат. Асфальт курулуп жаткан аэробекетке жана шаардыктар үчүн курулушу башталган сейилбакка да төшөлгөн. Кененирээк кийинки материалда сөз болот. Бул Талас шаарындагы Күрөңкеев көчөсү. Бул көчөнүн жолдору бир нече жылдан бери начар абалга кептелген. Бир нече күндөн бери эскирген асфальты алынып, ордуна жаңы асфальттын негизи даярдалган. Бүгүн минтип даяр негизге асфальт басылып жатат. Мына бир бөлүкчеси бүттү. Токой жеке чейин, Леснаяга чейин кийинкисин даярдашып атат. Бүгүн жолду бошотуп, эми көйгөйлөр бар. Жана заборлор чыгып кеткени, тосмолор, ошолордун теректер кесилбей калгандары мына ошону даярдап берип атабыз. Ошо менен тиги немеге чейин, Оторбаевка чейин дагы уланат. Андан тышкары ушу 15-16 километр бүгүн дайын. Асфальтты бүгүн бас десе бүгүн басат, эртең бас десе эртең бас. Баары даяр турат. Жолубуз абдан жакшы болуп атат, бирок берге знак коюлуш керек. Жай айдаш керек. Бер опасный болот балдар үчүн. Ошон үчүн балдарыбызды сакташ керекпиз. Эме машина айдагандар жай жүрүш керек да. Асфальт басуу иштери август айынан бери шаарыбызда тынымсыз жүрүп жатат. Буга чейин Нуржанов, Токтогул дагы бир катар көчөлөрдө асфальт басылды. Айрым ички жолдор асфальт басууга даярдалып жатат. Жалпы 10 километрге жакын аралыкка асфальт басылды. 20 километрге жакын жолдордун мындай основаниясы даярдалып атат. Азыр эми аларды дагы жакын арада буюрса басып бүтөбүз. Жолдун ширинасы 6 метр, анан калыңдыгы 6 сантиметр болот. Андан сырткары основаниясы даярдалып, эми бардык талаптардын негизинде жол жасалат. Белгилей кетсек, быйыл мамлекеттик казынанын эсебинен шаар ичиндеги жолдордун 30 чакырымын асфальттоо пландалган. Учурда 10 чакырымы аякталса, алдыдагы күндөрү дагы 20 километр аралыгы толук асфальтталат. Азыр даярдык иштери аяктап калды.
Ал эми бул жер шаардын түштүк тарабы. Мында дагы иш кызуу. Белгилүү болгондой, дал ушул учак жайдан 1993-жылы акыркы жолу учак каттамы болуп, ошону менен бул жай толук ишин токтоткон. Быйыл мамлекеттик казынанын эсебинен учак жай кайра реконструкцияланып ишке берилгени жатат. Ошондой эле бул катарга шаардыктар үчүн сейилбак курулуп жатат. Учурда андагы бир таман жолдор, веложолдорго асфальт басылган. Бир жуманын ичинде ушул ички тротуарлар, амфитеатр, детский площадка, воркауттар курулуш иштери башталат. Анан биздин пландын негизинде биз ноябрдын бир 15-терине чейин буюрса бүтүрөбүз деп максат коюп атабыз. Бул жерде бүгүнкү күндөгү сметалык баасы 75 миллион болуп турат. Бирок биз азыр пландаштырып атабыз, ушу бир 40-45 миллион сом тегерегинде бүтүрөбүз деп. Биз азыр турган Талаш шаарынын түштүк тарабындагы Бозоргон боз тала болуп турган жерге мамлекеттин колдоосу менен быйыл 2 курулуш иши башталды. Алардын бири Талаш шаарынын тургундары үчүн сейилбак курулууда. Бул иштер бүткөрүлсө, албетте шаар тургундары үчүн эс алууга мыкты шарт түзүлмөкчү. Бактыгүл Дүйшөнова, Бексултан Рахатбек уулу, Талаш шаары. Бүгүн өлкө аймагында улуттук тазалык күнү белгиленди. Анын алкагында Талас облусунун баардык район айылдарында ишембилик өткөрүлүп, таштандылар тазаланды. Талас шаарындагы мамлекеттик жана муниципалдык мекеме ишканалардын кызматкерлери Талас-Тарас унаа жолунун жээгин жана Талас дарыясын бойлогон токой жээктерин таштандылардан тазалашты. Ишембиликке облус башчысы Нурлан Дарданов катышты. Аттокур Сейитов бүгүнкү ишембиликтин активдүү катышуучусу. Акырындык менен экологиянын бузулуусуна алып келген таштандылардан жаратылышты тазалоону ар дайым колдоп келет. Баклашка бөтөлкөлөр, азыр өзүңүздөр билесиздер, жер жайнайт. Ошону мен суранып кетет элем да ошого бир жакшы мамиле кылып кайрылса экен, ушу бөлөк жактан бизге күйүп бербейт биздин жаратылышкачы. Ушу өзүбүздүн эмебизди өзүбүз сактайлычы, элге ушу суранып кетет элем да. Талас шаардык мэриясы жана Талас шаардык кеңешинин депутаттары Талас дарыясынын боюндагы токойдогу таштандыларды чогултушууда. Бул жайга эс алуучулар көп келгендиктен тиричилик калдыктары да арбын. Маанайы сон, таза абада, ушу Татнакай токойубузда бул жерден таштандыларды чогултууда өзүбүз мындайча айтканда баягы рахат алып атабыз десек жарашат. Себеп дегенде бул биздин Чачнакай Кудай берген табигаты сонунда өзгөчө ушул токой жээкте келип эз алгандар баягы жайкысын, аябай эз алгандан кийин акыр чикир мусордун баары калып кетет да. Ар кимибиз өзүбүз эз алсак дагы баягы артыбыздан тазалап, жыйнап кетсек. Айлана чөйрөнүн тазалыгы, бул коомубуздун тазалыгы, биздин ден соолугубуздун, бала чакабыздын ден соолугунун тазалыгы деп эсептейбиз. Андыктан ар бириңиздерди тазалыкка, айлана чөйрөнүн тазалыгына, бүтүндүүлүгүн сактоого чакырып кетет элек. Айдар Момунтаев бүгүнкү ишембиликке өз демилгеси менен жүк ташуучу унаасын айдап чыккан. Чогулткан таштандыларды унаасына жүктөп алып кетүүдө. Жардам берейин деп келдим. Тазалык ар бирөөбүздүн сыймыгыбыз деп эсептейм да. Ошон үчүн бул акчага баарыбыз катышыш керек. Мен чакырып кетем жаштарды дагы, орто муундарды дагы бул акчаларга келип катышып турсун. Мунун эч кандай немеси жок. Бул кылган ишибиз ушу биздин өзүбүздүн Таластын эл үчүн деп эсептейм да. Талас облусундагы ишембиликке Альянс Алтын компаниясы колдоо көрсөтүп, ишембиликтин катышуучуларына керектүү буюмдарды беришти. Колгап, каптар боюнча, анан суусундуктар жагынан жардам берип, ошондой эле 1 тоннага жакын ГСМ жардам бердик. Ошо мусорларды чыгаруу техникаларына деп. Анан тышкары ошо жолдо коопсуздук үчүн жилеттерди бердик. Улуттук тазалык күнүнө карата өткөрүлүп жаткан ишембиликке 4000ге жакын кызматкерлер тартылган. Калдыбулак айылынан баштап Манас районуна чейин жалпы ошол токойлорду, жолдун четтерин бардыгын ошол тазалап иштерине ишембилик уюштурганбыз. Жалпы область боюнча муниципалдык кызматкерлер, мамлекеттик кызматкерлер жалпы да элдер да кошулуп 4000ден ашык жумушчу кызматкерлер тартылган. Жалпы эле Талас областынын элин ошол тазалыкты сактоого чакырып кетет элек. Ошол таштанды таштабагыла, ошол эс алуу жерлерине баргандан кийин ошол таштандыларды кайра өздөрү менен алып кетип, ошол жалпы эле ошол областта тазалыкты сактоого чакырып кетет элек.
16 сентябрь улуттук тазалык күнүнө арналган экологиялык акция мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун улуттук тазалык күнү жана 2023-2025 жылдар аралыгындагы тиричилик калдыктарын иштетүү боюнча натыйжалуу инфраструктураны түзүү жөнүндө жарлыгын ишке ашыруу максатында өткөрүлүүдө. Бул күнү Талас шаарынан 6 тоннадан ашык таштанды тазаланды. Айжамал Байырбек кызы, Чыңгыз Бокошев, Зина Ахматова, Талас шаары. Президент Садыр Жапаров кол койгон улуттук тазалык күнү жана 2023-2025 жылдар мезгилинде тиричилик калдыктарын иштетүү жөнүндөгү жарлыгын ишке ашыруу максатында өлкө аймагы боюнча ишембилик өткөрүлдү. Бакай Ата районунун муниципалдык мекеме уюмдарынын кызматкерлери жана жергиликтүү тургундар жашаган аймагын иретке келтирүү жана тазалоо иштерин жүргүзүштү. Кененирээк кийинки материалда сөз болот. 16 сентябрь улуттук тазалык күнүнө карата Бакай Ата районунда таң эрте мамлекеттик мекеме уюмдардын кызматкерлеринен тарта жергиликтүү тургундар айлана чөйрөнү таштандыдан арылтуу жана көрктөндүрүү максатында көчө бойлой чыгышты. Кыргыз Республикасынын президентинин Талас облусу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн атайын тапшырмасы менен 16 сентябрда улуттук тазалык күнү деп белгиленген. Мына ошол улуттук тазалык күнүнүн алкагында Бакай Ата району боюнча жалпы мамлекеттик мекеме уюмдар, айыл өкмөттөр, жергиликтүү калк ошол тазалык күнүнө жапырт чыгышып, көчөлөрдүн тазалыктарын, ар бир мекеме уюмдардын айлана чөйрөлөрүнүн тазалыктарын, ошондой эле мондай көрнөк жарнактар, улуттук нарк насилди даңазалаган көрнөк жарнактарды тазалоо, актоо, таштандылардан чыгаруу иштери жүргүзүлүп жатат. Ишембиликке катышып, жаратылышка аяр мамиле жасоого салым кошкон ар бир жарандын иштөөсүнө ыңгайлуу болуусу үчүн таштандыны чогултууга баштыктар менен колгаптар Альянс Алтын компаниясы тарабынан каржыланып берилген. Өзгөрүш айыл аймагында эртең менен 9-да ар бир 3 мектебибиз бар. 3 мектепке бөлүнгөн өздөрүнүн территориясын тазалап иштери жүрүп атат. Айыл өкмөт өзүнүн кызматкерлерине бөлүнгөн территория тазаланып атат. Өзгөрүш айыл элине да рахмат, ошо өздөрүнүн тегерек четтерин дагы тазалашып карап турушат. Бул тазалык боюнча бизде бат-бат жүрүп турат. Жакында 2 жума мурда эле тазалык иштери болгон. Ошон үчүн андан сырткары мынакей бүгүнкү күнгө субботникке бөлүп аткан ушул колгап, каптарга, ушундай суусундуктарга бөлүп аткан ушул Алтын Альянс компаниясына терең ыраазычылык билдирем. Ушундай бүгүн ушулар ушундай жабдыктар менен, ушундай колдонуп турган каптар менен камсыз кылып берди да. Бул күнү райондун бардык чоң жана ички көчөлөрү таштандылардан тазалоо, актап сырдоо иштери жүргүзүлдү. Ишембиликке катышкан жергиликтүү тургундар дагы таза аймакты куруу үчүн биринчи кезекте жаратылышка аяр мамиле жасоо менен ар кандай баштык жана пластик бөтөлкөлөрүн туш келди жерлерге таштобого жана тазалыкты сактоого чакырышат. Бардыгыбыз чогуу демилген менен келдик. Эртең менен саат 9-ка чогулдук. Кызыл Сайдын ортосундагы чоң трасса жер, өзүбүздүн территориябыз ушу жер. Буга чейинки дагы өзүнүн башка да территория жерибизде тазалап келдик, иштеген жагыбыздын. Анан эми азыр жакшы, мынакей бардыгыбыз почти 100% десек болот, эми 100%га чейин келип ушу тазалыкты сактайлы. Жалпы эле элдин баарына эле айтат элек, эл журтубузга, ушу кыргыз элине тазалыкты дайыма сактап жүрөлү, таштабайлы, мондай өзүбүздүн үйүбүздү кандай таза кармасак, ошондой жерибизде таза кармашыбыз керек. Белгилей кетсек, аталган иш-чара 2022 жылдын 8 октябрында өткөрүлүп, 600 тоннадан ашык таштанды чогултулган. Ага өлкө аймагы боюнча 133.508 жаран катышып, бардык таштандылар сорттолуп кайра иштетүүчү ишканалар тарабынан алынып чыгарылган. Бул жолку акциядагы жогорудагы шарт менен өткөрүлөт. Сыймык Барманов, Бексултан Рахатбек уулу, Бакай Ата району. Теманулай, республикалык тазалык күнү Айтматов районунда да өткөрүлдү. Анда чоң жолдун жээктери тазаланып, таштандылар терилсе, Манас районуна баруучу жолго чейинки 12 километр аралык тазаланды. Тазалык күнүнө Айтматов районундагы бардык мекеме уюмдардын кызматкерлери активдүү катышты. Ишембиликке чыккан ар бир кызматкерди колгаптар жана суусундуктар, ошондой эле күйүүчү май менен Альянс Алтын компаниясы камсыз кылган. Бул тууралуу кененирээк кийинки материалда сөз болот.
Ишембилик оржук ташуучу унааларды таразага тарткан жерден башталды. Анткени дал ушул аймактан унаалар көп өткөндүктөн жолдун эки тарабы туш келди ыргытылган таштандыларга толуп калган. Тазалык акциясына чыккан ар бир жаран айдоочуларды, ошондой эле жүргүнчүлөрдү жаратылышка кайдыгер карабай, тазалыкты сактоого чакырышат. Райондун ичиндеги мекеме ишканалардын баары ишембиликке чыктык. Жолдордун баары кир. Ар бир адам өзү тазалыкты сактаса жакшы болмок. Таштандын эч ким таштабаса, айыл таза болсо өзүбүзгө эле жакшы да. Өзгөчө бул жерде эми баклажкалар, салафан ошолор, анан кагаздар өзгөчө эле мынакей уже биртке жерди баскан эле уже бир кабыз болуп атат. Ишембиликке чыккан ар бир кызматкерге кол каптар, ошондой эле таштанды салуучу каптар берилген. Мындан тышкары чогулган таштандыларды чыгаруу үчүн атайын унаага күйүүчү майды дагы Альянс Алтын компаниясы камсыз кылган. Иш чаранын алкагында Алтын Альянс фонду мешоктор, колгап, ошондой эле баягы отражательдик жилеттер менен камсыз кылып берди, күйүүчү майлар менен. Бүгүн жалпы мекеме уюмдардан сырткары ар бир айылдык аймакта дагы ишембилик уюштурулду. Менчиктин түрүнө карабастан бардык ишканалар, ошондой эле жарандарыбызды дагы ишембиликке чакырдык. Кудай буйрса, районубузду бүгүн жакшы иретке келтирип алабыз деген маанайда турабыз. Тазаланган жер таза эмес, таштанды ташталбаган жер таза демекчи. Бул жолдун эки тарабы тең тиричилик калдыктарына толуп калган. Өзгөчө желим идиштер, полиэтилен баштыктары басымдуу. Бүгүн 16 сентябрда жалпы республика аймагында жалпы тазалык күнү өтүүдө. Анын алкагында Айтматов районундагы чоң жолдун жээгинде 12 чакырым жол тазаланууда. Айта кетсек, бул жол Айтматов районунан Манас районуна чектешкен аймак. Жолдун жээгин баары эле көбүнчө эле мусор болуп кетиптир. Бул иш-чара өзү көптөн бери эле болуп келатат. Ала өзүбүздүн ар бир райондогу организациялардын баары жөн өзүнүн бөлүнгөн жерин участоктор болчу, ошол жерди тазалачубыз. Анан эми бул жакшы инициатива көтөрүп ушул жолдон өтүп аткан айдоочуларга, өтүп аткан чоң жүк ташуучу машиналарга кайрылып келет элем. Ушул кетип атканда жолдо өздөрүнүн мусорларын ыргытпаса, ар бир өзүнө кандай деп айтсам эми өздөрүнө жоопкерчилик алса деген эле ойда. Киров суусактагычын тегерегиде башаламан ыргытылган таштандылар көп. Адамдар ошондой эле эс алуучулар көрүнгөн жерге таштандыларды ыргытпай, тазалыкты сактаса дешет иш-чаранын катышуучулары. Көрүп алып аябай зээнибиз кейип атат. Ушундай жашнакай жерибизди, жашнакай абаны аябай кордойт экенбиз. Качан ошо кыргыз элибиз тазалыкка күнөт болду экен деген суроолор пайда болуп атат өзүбүздө. Анан ушул жерден өтүп баратканда элдердин сүрөткө чыгып аткандарын бир көрчүбүз, а бирок ошол сүрөттөрдүн артында ушунча таштандылар таштап, бөтөлкөсүнөн баштап памперске чейин таштанды жерге айланып калыптыр да, жашнакай суусактагычы. Айтматов районунда мекеме уюмдардын кызматкерлеринен тышкары 10 айыл өкмөттүн ар биринде да ишембиликтер өттү. Эми өзгөчө эл көп каттаган чоң жолдун жээгин тазалоо иштери кыш келгенге чейин улантылмакчы. Бегайым Масымбаева, Калмурат Мемамбеков, Зина Акматова, Айтматов району. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Чүй обласына болгон жумушчу сапарынын алкагында Токмок шаарындагы Кумтөр Голд Компани жабык акционердик коомунун желим жана башка буюмдарды чыгаруу менен автомобиль дөңгөлөктөрүн кайра иштетүү жана калыбына келтирүү боюнча заводуна барды. Калдыктарды акчага айлантуу долбоорунун максаты германиялык технологияны колдонуу менен каалаган өлчөмдөгү дөңгөлөктөрдү кайра калыбына келтирүүчү ишкана түзүү, бузулган дөңгөлөктөрдү алмаштырууга кеткен чыгымдарды азайтуу жана кирешенин жаңы булактарын түзүү аркылуу Кумтөр Голд Компани жабык акционердик коомунун ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу, желим буюмдарынын калдыктарынын зыяндуу таасирин азайтуу. Маалым болгондой, завод учурда тесттик режимде иштеп жатат. Заводду толук кандуу ишке киргизүү 2023 жылдын аягы, 2024 жылдын башы деп пландалууда. Ишкана иштеп баштагандан тартып, 180ден ашуун адам жумуш менен камсыз болуп, саатына 2 тонна эски дөңгөлөк кайра иштетилип чыгарылат.
Долбоорду ишке ашырууга 19,2 миллион доллар жумшалып, кирешенин ички нормасы 33%ды түзөт. Иштин жүрүшү менен таанышып чыккан министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кайра өндүрүлгөн товарлар Кыргызстандын өзүндө гана эмес, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан мамлекеттерине дагы чыгарыларын билдирди. Белгилей кетсек, эскирген дөңгөлөктөр кайра иштетилип, жаңы продукцияга, тагыраагы желимге, текстилге, пресстелген материалга айландырылат. Техникалык экономикалык негиздеме тарабынан иштелип чыккан долбоорго ылайык 2026 жылдан 2030 жылга чейин тагыраагы 5 жылда киреше салыгын төлөөнүн суммасы орто эсеп менен 60 миллион сом деп болжолдонууда. Ал эми азыр аяктап бараткан аптада болуп өткөн окуяларды камтыган апта хроникасы менен таанышып алыңыздар. 11 сентябрь дүйшөмбү. Бул күнү Айтматов райондук суу чарба башкармалыгы күздүк айдоого даярдык көрүлүп, айдоо аянттарына жер суу берилип башталганын билдирди. Дыйкандар мол түшүм алуу үчүн азыртадан аракеттерди көрүүдө. Суга суунун тартыштыгы түшүмгө таасирин тийгизди. Алсак, быйылкы жылы кылкандуу данегиндери гектарына 20 центнерден айланса, учурда көп жылдык чөптөр жыйналууда. Тилекке каршы түшүм салыштырмалуу төмөн. Мындан улам дыйкандар көп жылдык чөп аянттарын бузуп, кылкандуу данегиндерин себүү аракетинде. Учурда жер сугаруу иштери башталып, күзгү буудай себүү колго алынууда. Ушул тапта 1000 гектардан ашык аян сугарылып калган. Күздүк айдоо сентябрдын соңуна дейре аяктап калат. Ал эми данегиндеринин үрөөнү Айыл чарба министрлиги тарабынан берилген. 12 сентябрь шейшемби. Бул күнү өкүлчүлүктүн жыйындар залында президенттин Талас областындагы өкүлчүлүгүнүн демилгеси менен 3 мундун өкүлдөрүнүн жолугушуусу өттү. Жолугушууда президент Садыр Жапаровдун жарлыгына ылайык инсандын руханий адеп акылактуу өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө концепцияны ишке ашыруу аракеттери тууралуу сөз болду. Бул багытта аткарылып жаткан иштер боюнча облус башчысынын орун басары Мира Сейдикеримова маалымат берди. Улуу мундун өкүлдөрүнүн айтымында коомчулукта болуп жаткан ысырапкорчулуктун алдын алуу, жаштарга туура багытта тарбия берүү, улуттук нарыкты даңазалоо боюнча аракеттерди чыңдоо зарылчылыгы белгиленди. Иш-чарага президенттин Талас областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Нурлан Дарданов катышты. 13 сентябрь шаршемби. Бул күнү Талас шаардык мэриясында жергиликтүү коомчулукту сергек жашоого үндөгөн жолугушуу өткөрүлдү. Чолпон Мамбетов атындагы Талас облустук биргелешкен ооруканасынын кардиология бөлүмүнүн демилгеси менен уюштурулган иш-чаранын алкагында жүрөк кан тамыр ооруларын алдын алуу, сергек жашоонун ден соолукка тийгизген таасири тууралуу коомчулук өкүлдөрүнө кеңири маалыматтар берилди. Кыргызстанда жүрөк кан тамыр ооруларынан жабыркагандардын саны өсүүдө. Бул көрсөткүч адам өмүрүнө кооптонууну жаратат. Мындан улам ден соолукка туура кам көрүү зарыл. Бул максатта кардиолог дарыгерлер облус аймагы боюнча атайын маалыматтык окутууларды өткөрүүдө. Анда инфаркт, инсульт, кан басымдын көтөрүлүшү өңдүү ооруларга дуушар болуунун себептери, андан сактануунун жолдору туурасында маалыматтар айтылууда. Белгилей кетсек, 29 сентябрь бүткүл дүйнөлүк жүрөк күнү. Бул күнү да ар бир райондук облустук ооруканаларда акысыз кароолор жүргүзүлөт. 14 сентябрь бейшемби. Бул күнү Айтматов районунун Семетей кинотеатрында өткөн жылы Кыргыз-Тажик чегарасында өлкөнүн бүтүндүүлүгү үчүн баатырларча курман болгон Дастан Анарбековду эскерүү иш-чарасы өткөрүлдү. Алгач Баткенде курман болгон жоокердин эрдигин жана махабатын даңазалаган Ыйык жандар спектакли Апаз Жайнаков атындагы Баткен облустук музыкалык драма театры тарабынан тартууланып, мекен үчүн курман болгон жоокерлер эскерилди. Иш-чарага президенттин Талас областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Нурлан Дарданов катышып, мекен үчүн жанын аябаган жоокерлердин эрдиги эч качан унутулбай тургандыгын белгиледи. Дастан Анарбеков жогорку аскердик окуу жайын артыкчылык диплому менен аяктап, Баткен чегарасында кызмат өтөп жүрүп, тажик чегарачыларынын огунан курман болгон. Өткөн жылы каргашалуу сентябрдагы кагылышууда 50гө жакын аскер кызматкерлери окко учкан. 15 сентябрь жума. Бул күнү Талас облустук санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун маалыматы боюнча жыл башынан бери областа кызамыкка кабылган 79 жаран аныкталды. Булардын дээрлик көпчүлүгү кызамыкка каршы эмдөө албагандар. Эпидемиолог дарыгерлердин маалыматында абал курч дешүүдө. Анткени кызамык оорусун алдын алуу максатында 18 сентябрдан баштап Бишкек, Ош шаарларында,
жана Чүй областында 1 жаштан 7 жашка чейинки балдар арасында эмдөө башталат. Анткени бул аймактарда кызамыкка чалдыккан бейтаптар көп катталууда. Кийинки этапта мындай эмдөөлөр Талас областында жүргүзүлөт. Учурда кызамыкка каршы эмдөө алам дегендер үчүн вакцина жетиштүү экендигин эпидемиологдор айтышат. Кызамык бул вирус козгогон өтө жугуштуу инфекциялык оору. Дарыгерлердин айтымында күн сууктай баштаганда кызамык күч алышы мүмкүн. Азыркы тапта эпидемиолог дарыгерлер тарабынан бала бакчалар, мектептер көзөмөлгө алынууда. Сиздер Автохроникасы менен тааныштыңыздар. Ушуну менен жума жаңылыктары маалымат аналитикалык программасын жыйынтыктайбыз. Дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Аман болуңуздар.